Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу сүйүктүү эжекелерибиз, амансыздарбы? Аллах таалам тынччылык, аманчылык берген болсун. Буюрса, биздин кезектеги сүрөбүз бул Хужурат, Аль-Хужурат сүрөсү. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силердин эң жакшыңар Куран үйрөнгөн жана бирөөлөргө үйрөткөн" дейт да. Алардын ичинен дагы Курандагы аяттарга, маанилерге түшүнгөндөр, булар аяттарга түшүнүп жана амал кылуучулар булар эң жогорку даражада болот дейт да. Мисалы үчүн биз бир аятты алып, бирок ал аятка биз түшүнбөй турган болсок, ал аятка мындай эмне жөнүндө келатканын, эмне жөнүндө Аллах таала айтып жатканын, биз бул аятта эмнеге көңүл бурушубуз керек экенин билбей турган болсок, анда биз эч кандай амал кыла албайбыз да. Биз кантип амал кылабыз эгер аятка түшүнбөсөк? Ошондуктан дагы Аллах субхана ва тааля айтат эмне? Лааллакум тaqilun дейт да. Жоса лааллакум татафаккарун дейт да. Балким силер акыл жүргүзөттүрсүңөр, балким силер ойлонорсуңар дейт да. Демек, Куран окуп жатканда, угуп жатканда сөзсүз түрдө акыл жүргүзүү жана ошондой эле түшүнүү бул өтө маанилүү. Эми буюрса, биз Аль-Хужурат сүрөсүн тандаганыбыздын бирден бир себеби бул сүрөдө аялдар маселеси жана ошондой эле аялдарга тиешелүү болгон маселелерди камтып кеткен. Мындайча айтканда, ушак айтпоо, гыйбат кылбоо, бирөөнү кемсинтпөө, бирөөнү жаман көрбөө. Көпчүлүк учурда баардыгыбыз билебиз, сиз дагы билесиз, бирөөнү кемсинтпеш керек экенин. Мен дагы билемин. Кээде бул нерсени мындай көмүскөдө калтырып коюшубуз мүмкүн да. Ооба, мен буну марзактап койдум, бекер мындай шылдыңдап коюп, шылдыңдабай эле койбопмун деп бирөө ойлонушу мүмкүн. Бирок качан гана Аллах субхана ва таалянын аяттарын түшүнүп, так даана алганда, ал адам эмне кылат экен? Аллах таала бул боюнча Куран аяттарында айтып атат. Демек, мен бул жерде күнөө кетирбешим керек экен. Мен бул жерде Аллах таала бизге арам деп атат, деп ошондон дагы эмне токтолот да. Мындайча айтканда, арамдан тыйылат. Аль-Хужурат сүрөсү бул адеп сүрөсү. Адеп ахлак, кулк мүнөз, жүрүм турум маселесине тиешелүү сүрөлөрдүн бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга кафырлар келип туруп, баягы Хужурат деген хужура үйлөр да, үйлөр ушундай турган жерде эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип, Мухаммад" деп кыйкырышат. Мындай катуу үн менен кыйкырат да, мындай копол айтышат. Ошондон улам бул сүрө түшкөн. Я айюхаллазина аману ла туқаддиму бейна ядайиллах дейт да. Жана ошондой эле ла тарфа асватакум дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үнүнөн силер үнүңөрдү катуу көтөрбөгүлө дейт да. Бул дегени биз башка бир момун мусулманга кайрылганыбызда андан үнүбүздү ашырбашыбыз керек. Мындайча айтканда, өтө аша чаап кыйкыруу, аша чаап бир мындай копол мамиле кылуудан эмне кылышыбыз керек экен? Оолак болушубуз керек. Эми кээ бир учурларда коомдук жерлерде, коомдук транспорттордо, же болбосо жөнөкөй эле коомдук мекемелерде биз эркектерди айтпай эле коелу, бирок өзүбүз аялдар кээде кыйкырып коюшубуз мүмкүн, кээде мындай ачууланып катуу сүйлөп коюшубуз мүмкүн. Бирок бул нерселерди Аллах субхана ва тааля Аль-Хужурат сүрөсүндө эмне кылат экен? Тыйып салат да. Хужурат сүрөсү бул үйлөр дегенди билдирет дагы, үй ичиндеги тынчтыкты, үй ичиндеги ынтымакты, үй ичиндеги махабатты, үй ичиндеги берекени сактай турган сүрөлөрдүн бири да. Көпчүлүгүбүз мисалы үчүн сыртта жүргөндө укмуш, мындай бактылуу болуп, укмуш баардыгыбыз жакшы болуп жүрүшүбүз мүмкүн. Бирок көчөгө чыкканда адамдар менен кылган мамиледе жакшы мамиледе болушубуз мүмкүн. Бирок үй ичинде кандай мамиледе болуп атабыз? Биздин үйүбүздүн ичи тынчпы? Ошол маанилүү, айрыкча бизге аялдарга. Себеби айтат го, үйдөгү гармонияны сактоо, үйдөгү ушундай бакытты сактоо бизге тиешелүү. Жана ошондой эле Аллах таала айтат, бул сүрөдө болсо сабырдуу болуу. Азыр көпчүлүгүбүздө бул качество, бул сыпат жок. Жокко эседейин. Себеби биз тез жеңибиз келет. Балдардан деле, азыркы балдарыбыздан байкасаңыздар, менде деле 5 балам бар, бирок балдарда тамак келип, жеп ичкөн бүткөнгө чейин шашылып калат да. Кана тамак, кана чай, эмне деп мындай ызаланып кетиши мүмкүн да. Бирок Аллах таала айтып атат,
Инналлаха юхиббус сабирин дадат да. Эмне сабирин Аллах Таала сабырдууларды жакшы көрөт дейт да. Бул аятта, бул сүрөдө сабырдуулардагы алардын бара турган жерлерин жана ошондой эле алардын кандай сооп алуусу боюнча дагы Аллах Таала баяндап кетет да. Хужурат сүрөсү эң кооз, эң керемет, эң ушундай биздин жүрөгүбүзгө тынчтык алып келе турган сүрөлөрдүн бири да. Азыркы проблема, азыркы көйгөйлөрдүн чечилишин кантип чечем, эмне кылам деп чечпей жүргөн эжелер Хужурат сүрөсүн окуп түшүнүш керек да. Эгер бул сүрөнү окуп түшүнө турган болсок, анда чындыгы бакытка жетебиз да. Жана ошондой эле бул Алла субхана тааля бул сүрөдө дагы айтат эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды улуктаган сүрө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даражасын көтөргөн сүрө да. Ол мисалы үчүн мен пайгамбарды сүйөмүн саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирем дейт, бирок ошол эле мезгилде канчалык деңгээлде биз пайгамбарыбызга баш ийип атабыз. Ошол жерде дагы ойлонушубуз керек да. Жана ошондой эле Аллах Таала бул сүрөдө фааслиху байна ахвайкум дейт да. Бир туугандарыңардын, мусулман бир тууган жанында эмне дейт? Ортоңордогу мамилелерди бекемдегиле дейт да. Азыр мисалы үчүн туугандар менен туугандар сүйлөшпөй жүргөндөр канча, кошуналар менен кошуналар сүйлөшпөй жүргөндөр канча, досу менен досу сүйлөшпөй жүргөндөр канча, жана ошондой эле эмне кайын журттар, эки кудалар сүйлөшпөй жүргөндөр канча. Бирок Аллах Таала болсо бул сүрөдө айтат, мамилеңерди ынтымакты бекем сактагыла дейт да. Мындайча айтканда, силердин бир тууганыңар, демек эки бир тууганын ортосунда ынтымакты бекем сактоо. Бул мисалы үчүн түздөн түз аялдарга дагы тиешелүү. Эгер кайын журт маселеси боло турган болсо, кээ бир учурларда мейли деп мындай макул деп Алла ыраазычылыгы үчүн деп, кээ бир учурларда мейли деп баш моюн сундуп кое турган болсо, анда биз утабыз. Болбой эле менин дагы мүнөзүм ушундай, ага дагы ал дагы мага жакшы мамиле кылсын, мен дагы жакшы мамиле кылам деп мындай кагыша бере турган болсок, ортодо бир ынтымак сакталбай калышы мүмкүн. Эгер үй ичинде же бир туугандар арасында ынтымак болбой турган болсо, кайын журтуңуздун арасында кокус Кудай сактасын, анда сиздин үйүңүздүн ичинде дагы бир аз жагымсыз акыбал болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн дагы айтат, эмне дейт? Бир тууганыңардын мамиле, бир туугандык мамилелерди эмне кылат? Бекемдегиле дейт. Жана ушул жерде ваттакулло дадат да, мындайча айтканда Аллах Тааладан корккула дадат да. Хауф Алладан коркуу. Себеби эртең Аллах Тааладын алдына барганда айтат да, сен эмне үчүн бир тууганың менен жакшы мамиле кылбадың? Эмне үчүн бир тууганың ооруп атса сурап койбодуң? Эмне үчүн бир тууганың кыйынчылыкта жүрсө ага жакшылык каалап койбодуң деп суралат да. Ошон үчүн дагы бул сүрөдө бир туугандар мамилесин дагы эмне кылып кеткен, жакшы түздөө, бекемдөө боюнча дагы айтып кеткен. Буюрса сүрөнүн жүрүшүндө дагы устаздардын жана белгилүү аалымдардын айткан насааттары менен дагы буюрса кеңири бул аятты чечмелейбиз. Андан кийинки аяттарда Алла субхана тааля айтып атат, эмне башка инсандарды эмне кылбайт? Шылдыңдабагыла дейт да. Сен боюң кичине, сен көзүң жымшык, сен мурдуң чоң, мурдуң кичине, айтор сырткы келбетине жараша эмне шылдыңдабагыла деп атат да, марзактабагыла дейт да. Бизде эмне кылат? Инстаграмдан карап, карачы булар экөө не пара экен, болбойт булар мындай экен деп, биз ошол жерде туруп алып дагы күнөө ашырып атабыз да. Жөн эле жакшы маанайда, машалла, сон жакшы деп мындай жакшылык каалап койбой эмес, ошол жерде дагы көйнөгү жарашпаптыр, бут кийим жарашпаптыр деп эмне кылабыз? Көзү кичинекей жымшыйып калыптыр дешибиз мүмкүн да. Бул нерсени дагы Аллах Таала бизге эмне кылат? Тыюу салып атат да. Азыр кечээ күнү ошол бир эжек айтып коет, эмне үчүн бардык нерсени гыйбат кылбаш керек, ушак айтпаш керек, андан эмнени сүйлөйбүз дейт да. Анда интересный тема жок да дейт да. Жок, эгер сиз Алланын буйруган буйруктарына менен жашай турган болсоңуз, анда ал нерсеге убактыңыз жок болуп калат да. Мындайча айтканда бирөөнүн машала деп эле өтүп кетесиз да. Уюлдук телефонуңуздан карасаңыз дагы бирөөнүн бир кемчилигин айтканга бир мындай жүрөгүңүз каалабай калат да. Анан эң оор Куран аяттары боюнча эң катуу эскертилген аят бул Хужурат сүрөсүндө. Ушул аятта айтат, эмне дейт? Эгерде кимде ким бирөөнүн жакпаган бир аттар менен аттабагыла, эгер бирөөнү мындай
ушак кылып гыйбат кыла турган болсоңор, мисалы үчүн жамандай турган болсоңор, эртең акыретте мындай жөнөкөй жашоодо деле анын өлгөн этин жеген менен барабар дейт да. Мисалы үчүн адам бул мисалы үчүн бирөөнү ушактаса, мындай кемсинтип, жаман сүйлөй турган болсо дейт да, анын күнөөсү чоң дейт да. Биз тилибизге ээ болбой сүйлөп кое беребиз да. Анан эртең өлгөнүбүздөн кийин ошонун өлүк этин жейт дейт да. Элестетиңиздер, адам өлүп кала турган болсо, анын этин жеп эмес, анын жанында бир 2 күн өлүк туруп кала турган болсо, жытынан кыйналып болбой калабыз. Бирок Аллах Таала ушундай ошол нерсеге мындай каттуу салыштырып берип атат, эмне үчүн тилиңер тыйгыла деп атат да. Бирөөлөрдү кемсинтип, бирөөлөрдү жамандап, бирөөлөрдү эгер ушундай бир ушак айың айта турган болсоңор, анан дейт, анын күнөөсү өтө күчтүү болот, анын жооп бериш дагы бар, ошондуктан дагы эмне кылгыла дейт, тыйылгыла деп айтып атат да. Жана ошондой эле бул Хужурат сүрөсүндө Аллах субхана тааля айтат, эмне Я юхаллазин аману жтанибу катироззан. Эми бирөө жөнүндө күмөн санабагыла дейт да. Так, бул жок болуп кетти, чотто не то. Бул мындай болду деп биз баягы элестетип, воображение кыла беребиз го, мындай бүт баардыгын ушинтип башкача кыла беребиз го. Жок, Аллах Таала айтып атат, бирөө жөнүндө эмне кылбагыла дейт, күмөн санабагыла дейт да. Бирөө жөнүндө жаман күмөндө болбогула дейт да. Бирөө жөнүндө дайыма жакшы күмөндө. Мындай жатканда жакшылыкка эмне жоору. Ошон үчүн дагы Аллах Таала айтат го, жакшылыкка жарашкыла, жамандыктан тыйылгыла дейт. Хужурат сүрөсү эң керемет сүрөлөрдүн бири. Хужурат сүрөсү менен жашаш керек. Хужурат сүрөсү менен ушундай бир рахат ала турган сүрөлөрдүн бири да. Ар бир аятта момун адамдардын адеп аклагын оңдоо үчүн түшүрүлгөндөй да. Мисалы үчүн кезектеги аяттарда Аллах Таала айтат, тоба кылгыла дейт да. Аллах Таала тоба кылуучуларды жакшы көрөт дейт да. Мисалы үчүн биз күнөө кылып коебуз, жакшылык кылып коебуз, же жамандык кылып коебуз, аны бир милдет кылып коюшубуз мүмкүн. Бирок Аллах Таала айтып атат, эгер силер дароо тоба кылсаңар, Алла ал күнөөлөрдү кечирет дейт да. Эгер биз тоба кылбай эле Аллах Таала кечириш керек дегендей мааниде жашай турган болсок, анда кеч болуп калат да. Себеби эч ким айта албайт, 80 жыл жашайм, 100 жыл жашайм, 40 жыл жашайм деп айта албайт. Туурабы? Ар кимибиздин жашообузду канча убакыт жашайбыз, Аллах Таала өлчөп койгон, энебиздин ичинде болгондо эле, курсагында жатканыбызда эле өлчөп койгон. Демек Аллах Таала болсо эмне дейт, бизди ыйман келтирип, жана ошондой эле Аллах Тааладан тоба кылгыла дейт да. Тирүү кезиңерде тоба кылгыла дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала болсо бул Хужурат сүрөсүндө болсо Аллага ыйман келтирүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүү, жана ошондой эле тагдырга ыраазы болуу. Бул аяттарда биз ыйман маселеси, кантип Аллах Таалага ыйман келтиребиз, кантип пайгамбарга ыйман келтиребиз, китептерге ыйман келтиребиз, ушул боюнча акыйда маселеси боюнча токтолобуз, жана тагдырга. Эмне үчүн менин тагдырым ушундай, эмнеге мен ушинтип кыйналып жашаймын, эмне үчүн мен ушундай сыноолор боло берет деп мындай нааразы болуп, бүт баардык нерсеге нааразы болгон инсандар бул аятты сөздөрдү окуп жана түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Мындайча айтканда угуп. Жана ошондой эле Аллах Таала айтып атат, эмне мусулман болуу. Мындайча айтканда Аллах Таала айтып атат, сен мусулман болдуңбу, сен мусулман болгону мага милдет кылба дейт да. Азыр кээ бирлери дагы намаз окушум керек, мынтишим керек, садака беришим керек, зекет беришим керек деп мындай мен Аллах Таалага мындай милдет кылгандай кылбагыла деп атат. Аллах Таала мага милдет кылбагыла деп атат да. Ошон үчүн да бирөөгө жакшылык кылсак да милдет кылбашыбыз керек. Биздин мойнубуздагы милдет бирөөгө жакшылык кылуу, бирөөгө жакшылык нерсени арноо, садака зекетти берүү, жакшылыкты арноо бул өзүбүздүн мойнубуздагы милдет. Намаз окуу дагы. Кээде ушундай бир ой пикир дагы келбеш керек. Мындай Аллах Таалага мен мындай окудум дегендей кылып милдет кылбоо керек. Аны үчүн эмне Хужурат сүрөсүндө Аллах Таала болсо кантип тыйылабыз, ушул боюнча дагы баяндап кетет. Жана ошондой эле Хужурат сүрөсү ушундай кенен сүрө. Аллах Таалам буйруса бул сүрөдө адеп ахлак, кулк мүнөз маселеси боюнча кенен алабыз да. Бул сүрө биздин жүрүм турумубузду сөзсүз түрдө оңдой турган сүрөлөрдүн бири. Жана ошондой эле Аллах Таала айтат, Алланы көп эскергиле дейт да. Алланы эскерген инсандар эмне кылат, анын коргосунда болот дейт да. Көпчүлүк учурда биз адамдарды эстеп, же бир үйдө тамакты эстеп, тамак кылышым керек, үй жыйнашым керек деп ошону эстеп, бирок Алланы, Аллахка ыраазычылык айтуу, шүгүр айтууну унутуп калышыбыз мүмкүн да. Азыр жашоодо турабыз, сиз мени угуп атасыз, мен сизди угуп атам, көрүп атам, билип атам. Демек, ошол нерсе биз үчүн берилген чоң неаматтардын бири.
тынч өлкөдө жашап атабыз. Аллага шүгүр, ушул мамлекетти бергенине, тынччылык бергенине бүт баардыгына ыраазычылык айтып, шүгүр айта турган болсок, албетте сөзсүз түрдө бактылуу болобуз. Бул Хужурат сүрөсүндө эң негизгиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалы жана ошондой эле пайгамбарыбызга үн көтөрбөө, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу бир мажлистерде, отуруштарда отурганда мындай үндү көтөрбөө боюнча окуялар эскерилет. Ушуларга дагы токтолобуз. Жана ошондой эле эмне Аллах Таала асман менен жердеги бүт баардык нерсени билүүчү Аллах Таала. Сиз менен мен мисалы үчүн эртеңки күндүн эмне болушун билбейбиз, кандай болуп кетишин билбейбиз, бирок Аллах Таала билүүчү. Ошондуктан дагы Аллага шүгүр келтирип, бул сүрөнү сөзсүз түрдө окуп жана түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул тилдин балелери боюнча эскерилген сүрө, кантип тыйылышыбыз керек ушул боюнча эскерилген сүрө, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы эскерилген сүрө, жана ошондой эле эң негизгиси мусулман адамдарга кылган мамиле. Алар жөнүндө жаман ойлобогула, жана ошондой эле алар менен туугандык мамилеңерди бекемдегиле дейт да. Калгандагы чечмелеништерин кенен иншалла биздин Аль-Хужурат сүрөсүндө токтолобуз. Аллага аманатсыздар. Аллах Тааланын баардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун.